Биз таң манай программасын улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү темабыз болсо, бул арыктоо же болбосо салмак кошуу туурасында болуп атат. Эми студиябызда мына ушул адистерибиз да келген, ушул туурасында. Конокторубуз менен тааныштыралы, кадырман телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөргө кызыктырган суроолоруңузду азыртайдан баштап камдасаңыздар болот. Коногубузга суроолоруңуздарды жиберсеңиздер болот. Коногубуз менен тааныштырабыз. Мамлекеттик көзөмөлдөө борборунун санитардык дарыгери Нурланбек Жакыпов мырза бизде. Кош келиңиз. Жакшысызбы? Жакшы, маанайыңыз жакшы. Маанай өсиети менен жакшы барыбызды ушул маанай ушул убакыттан пайдаланып сиздерге чоң рахмат. Анан саламатсыздарбы, урматтуу биздин Бишкек шаарынын тургундары. Жалпы Кыргызстан, биздин Бишкек шаарынын коноктору демекчимин. Сиздерге жакшынакай маанай, жаркын маанай делем. Чоң рахмат. Биз суроолорубузду баштай берели. Көп суроо берип калганга аракет кылалы. Мисалы, азыркы учурда көпчүлүк айымдардын ушундай көйгөйү бар да, арыктоо деген көбүрөөк көйгөйү бар. Анан мисалы мен өзүмдүн эле курбумду айта кетейин. Ал кечкисин 6-дан кийин тамак жебейт, диета деген жакшы нерсеге отурган. Анан көп жыл болду нан жебей калган да. Бул негизи туурабы? Негизи бул жанагы биздин медициналык терминде айтканда диета деген бул өзүнчө бул туура тамактануу деп оңдот. Туура тамактануу кандай? Тамактанганда кандай болот? Мисал үчүн алганыбызда эле кечиндеси биздики кыргыз жарандарында кечиндеси тамактанабыз. Тамактанганда дагы өтө эле кеч тамактанабыз. Андан дагы келип чыкканда эле баягы өтө майлуу тамактарды жейбиз, куурулган тамактарды жейбиз. Диетанын түшүнүгү ушундай болот бизде. Туура тамактануу деп коет. Эң сонун. Негизи мисалы азыр кошумчалап коеюн, нан жебей жүрөрү мүмкүнбү дейм да. Мисалы организмге нан керекпи же аны такыр эле жебей деле койсок болобу? Жок, себеби дегенде биздин организмге, например, ар бир органда, например, ашказанга боор деген бар, бөйрөк деген бар. Ошол тамак аш азыгы бардык тамак ашыктар биздин органга керек. Себеби дегенде ар бир өзүнүн тамак аш азыктарынын өзүнчө бир витаминдери бар. Ошону кабыл албаса, мисал алып келгенде, например, нан жебей же башка бир тамакты жебей койсок, например, ошол нандан келген, например, көмүртектин зыяны тийип калышы мүмкүн. Себеби дегенде баягы биздин организмге аз санда, например, туз алып көрсөк, например, туз күнүнө 1 миллиграмм туз сөзсүз түрдө адам кабыл алыш керек. Биз андан ашыкча кабыл алсак да зыян болот, андан кем алсак да зыян болот. Туздан негизичи. Себеби бул туз эгерде көп санда болуп кетсе биздин организмде, мында баягы туз сууну көп кармайт дагы, ошол баягы жировое отложение деп коет. Ошол туздан, например, туз сууну кармагандан кийин жировое отложение майды акырын өзүнчө кармап, биздин органда май пайда боло баштайт. Вот ошондой болот биздечи. Рахмет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөрдү кызыктырган суроолоруңуздар болсо байланышка чыгыңыздар, суроолоруңуздарды узатыңыздар. 56-56-72 сандарына байланышка чыксаңыздар болот. Жана ошондой эле WhatsApp аркылуу дагы өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды жибериңиздер. 0702 60 83 11 0702 60 83 11 санчаларына өзүңүздөрдүн маселелериңиздерди же болсо түшүктүү суроолоруңуздар болсо жиберсеңиздер болот дейли. Дагы бир баягы көпчүлүктүн баягы коомчулукта көбүрөөк берилип келаткан суроолордун бирин сурай кетели. Баягы көчөдөгү тамактануу, тез татым деп дагы айтып калдык. Ушулардын адам баласына канчалык деңгээлде зыяны же пайдасы бар? Арыктоого же салмак кошууга канчалык деңгээлде ушул нерселер роль ойнойт деп айтсак? Негизи биз кыргыз эли даамдуу тамакты, негизи эле элдин баары даамдуу тамак деген жакшы көрөт. Андан сырткары баягы бул фаст фуд деген кайдан келип чыкканы, себеби эки сөздөн турат. Фаст деген бул тез, анан фуд деген бул тамак деген болот да. Ошон үчүн тез татым тамактануу деп коет. Ошол тез тамактануусунун негизи анын зыяндуулугу деле бар. Зыяндуулугу себеби дегенде биринчи эле зыяндуулугу биринчи алып келгенде, мисалы үчүн
калория деп коебуз. Калория бир гамбургер менен бир стакан таттуу суусундукта бир анда уже биздин баягы колдонуучу жанагы айтып кеткен баягы калориябыз ашыгы менен берилет да биздин органгачы. Андан сырткары бу жерде биз айтып кетербиз себеби дегенде биз фастфуд алабыз дагы баягы сода түйүндөрү бар. Мына Бишкек шаарында аябай көп. Бүт бардык жерде сатылып аткан баягы тез татым тамактарын биз алабыз дагы. Анан же баратып туруп эле ошонун баардыгын тамакты жей баштайбыз, чоң суугунуп баштайбыз. Ал суугунуп баштап анан жеген баягы биздин борбордук нервдик системабыз аны түшүнбөй да калат. Себеби дегенде баягы жеп атканыбызды анда ойлонбойбуз. И биздин тойгонубуз да билинбей калат. Ошонун себебинен эле жанагы баратып эле курсак тойгонун билбей, кайра эле биз көбүрөөк ашык ченемде тамак жеп алганыбыз да ушундан убакыт болуп атпайбы? Ушундан болуп атат. Биздикичи бардыча. Бул зыяндуулугу биринчи аз-аздан болсо дагы бизге акырын баягы органга алып келе берет бүт барын. Себеби баягы пепси менен, то есть пепси деп айтпай, мындай газ алган суусундуктар, газ алган суусундуктар, анан таттуу суусундуктарда, например, жарым литрлик таттуу суусундуктарда бизде бу жерде мисалы үчүн алып караганда жана чакмак деп коет, чакмак канттар. Жарым литрлик 6 чакмак кантка барабар болот. Бул ошону биздин көрүүчүлөр, биздин жарандар ошону түшүнө билсе, себеби биз жанагы жегенден кийин, биз фастфудду жегенден кийин ошол бардыгы чакмак кантка барабар болгондон кийин бул биздин организмге ашыкча уже бара акырын кант диабетине алып келиши мүмкүн деген божомолдор бар. Божомолдор аныкталган деп айтсам да болот да. Бул биринчи коркунуч, экинчи коркунуч баягы бизде фастфудда баягы даярдалып жатканда бул өтө майга бай болот фастфуддарыбыз. Андан сырткары жанагы кошумча тамактар, майонез деген болот. Ошолордун баардыгы келип биздин органга аябай эле бир зыянын алып келет. Бара адам баягы өзүнүн салмагын кошконго, мындай кошконун байкабайт, акырын ошо менен кете берет постепенно бүт бааны. Эгерде бул адам баласы фастфуддарды, тез татым тамактарды, например, мисалы үчүн айына 5-6 жолу иретинде жей турмаса, мунун мен ойлойм баягы бул буга чейин айтылып келген, зыяны деле жок. Бирок ушул күнүгө жеп жүргөн тез татым тамагы адатка айланып, же адам ошого көнүп кала турган болсо, бул күнүнө жей турган болсо, баягы тез татым менен жанагы суусундук мененчи, газдалган суусундук, таттуу суусундуктар менен бул бара бир айдын ичинде баягы илимпоздордун айтышы боюнча, например, 5 килограммдан жогору салмак кошот. Түшүнүктүү. Мисалы, азыр биз толуп бараткан адамдар жөнүндө айтып атабыз, ал эми тескерисинче өтө арык адамдар бар. Алар бир аз толууну каалашат да, салмак кошууну каалашат. Алар эмне тамак жеп өзүн баягы көзөмөлдөп, денесин, мисалы, тулку боюн бир калыпта кармаш керек? Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин жарандар, бул жанагы өтө эле арык адамдарга өзүнчө бир кеңешим бар. Кеңешим деген себеби биздин борбордук нерв системалары деген бар биздечи. Вот ошону баарын калыптандырып, адам деген баягы суткасына жок дегенде өзүнүн убакыт саатында 7 саат, 8 саат уктаса, өзүн эс алдырса, анан тамакты жакшынакай кабыл алса, бул организм өзүн өзү калыптандырыш керек. Бул адам өзүн өзү борбор нервдик системасы аркылуу мен моундай болом деп туруп жакшынакай өзүн өзү ошого багытташ керек. Багыттабаса анда бул баягы семирем деген адамдар билбейм, өзүн багытташ керек да ошол. Демек, убактысы менен уктап, эс алып, ошол эле учурда тамакты туура кабыл алыш керек. Туура кабыл алыш керек. Телекөрүүчүлөрүбүздүн дагы бир жолу эсине сала кетели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто мамлекеттик көзөмөлдөө борборунун санитардык дарыгери Нурланбек Жакыпов мырза конокто. Дал ушул коногубузга өзүңүздөрдү кызыктырган суроолоруңуздар болсо, байланышка чыгыңыздар 56-56-72 сандары жана ошондой эле WhatsApp номерине билдирүү узатсаңыздар болот. 0702 60 83 11
60 83 11 санчаларынан сіздерден сұрауларды күтіп қаламыз. Анан мындай суроо жаралып атат. Негизи баягы дайыма бир калыпта сактоо үчүн мисалы кыз келиндер, айымдар тамак ичип алышат да көбүрөөкчү. Анан ушул боюнча толуп кетпейин, салмак кошулуп кетпесин деп анан ичти алдыруу дарыларын ичип алышат да. Ушул туурабы? Мисалы ушундай дары ичкендерге кандай карайсыз? Аларга зыяны тиеби организмге? Негизи эле арыктоо боюнча дарыларды колдонгондар. Негизи мынау азыркы убакта бизде арыктоо боюнча ар кандай дары-дармектер деген көп. Бизде мынау жарнамалар берилип атат ар кайсы жерде. Мен өзүмдөн жекече оюмду айта турган болсом, мисалы үчүн эгерде арыктай турган адам өзүн өзү башкарууну билиш керек. Өзүн өзү башкарууну билиш керек. Себеби дегенде туура тамактангандан, бул келип чыккан туура тамактангандан же жанагы өтө эле баягы стрессовый состояние деп коет, баягындай өтө стрессовый состоянияда адам тамак жегенде өзүн өзү билбейт. Ашча тамак жеген да билбейт. Ошо стресстен келип чыгат булчу. Негизи эле баягы нервный стресс деп коет бизде, ошондон келип чыгышы мүмкүн деген жекече божомолдор ошондой бар да. Андан дагы өзүн өзү даярдоо керек булчу. Адам ар ким өзүн өзү даярдоо керек. Түшүнүктүү. Деги эле биздин телекөрүүчүлөр арасында көбүрөөк ушундай суроолор жаралып аткан, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Дагы бир жолу эскертебиз, 56 56 72 номери аркылуу бизде азыр адис отурат. Демек, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жиберишиңиздер керек, билдирүү. Алгачкы эле билдирүүлөр бар. Саламатсыздар, угутман таңыңыздар менен. Мен учурда 100 килограммдан жогору салмагым кантип арыктасам болот деген суроо келген. Аты ким экен? Атын жазган эмес, телекөрүүчүбүз акыры 94 сандары менен аяктаган телекөрүүчүбүз. Саламатсызбы, биздин көрүүчүлөр, атыңызды жазбапсыз. Себеби дегенде мына ушул сиз 100 килограммдан ашыкча болсоңуз, арыктоонун бир өзүнүн бир себеби бар. Себебин арыктоо үчүн сөзсүз түрдө жанагы бир өзүнчө бир диета кармоодун кереги жок. Диета деп койгондо баягы бирөө айран диетасына отурат, бирөө гречка диетасына отурат, бирөө суу диетасына отурат. Ошол диеталардын баардыгы эле жардам бере бербейт. Себеби дегенде сиз, например, мисалы үчүн сиз диета кармайм деп аракет кылсаңыз, ашып кетсе бир 7 күн, 8 күн кармайсыз, андан кийин кайра сынасыз. Сынган деген кандай болот? Бул диетаны сиз кармай албай каласыз. Ошонун айтып кетерим себеби өзүңүздү өзүңүз жакшынакай бир жакшы багытка багыттап, өзүңүздү өзүңүз кармасаңыз, бул оорудан сиз арыласыз. Себеби бул ашыкча салмак өзүнчө бир оору деп эсептелет. Ар бир өзүнчө степенди бар, 1-2, 3-4 степендери бар. Ошол степенге жетпеш үчүн сиз өзүңүздү өзүңүз жакшынакай карасаңыз, диета дегенде баягы жана башталарда айтып кеттим эле, диета деген бул туура тамактануу деген болот. Вот ошону айтып кетти. Дагы бир билдирүү келген, окуй кетели. Саламатсыздар, угутман таң. Компаниялардын дарыларын ичип келетем деп аттарын окуй эле кетейин. Атайын ушундай арыктоочу тамактарды, дарыларды ичип келетем. Ушул нерсе зыяны жокпу деген экен. Бул жерде арыктоонун жанагы буга чейин айтылып келген дарылар. Биздин айымдар гана эмес, мырзалар дагы колдонуп келет. Бу жерде айымдарда эле жана тамен айтсак, бу жерде мырзалар да бар да. Ошон жанагы айтып кеткен суроолор боюнча мунун зыяны канчалык зыяндыгы, канчалык пайдасы бар экенин биздин өзүнчө бир адистер бар. Алар өзүнчө аныктап көргөн. Ошол сатууга уруксат алынган деп ойлойм да, булчу. Анын зыяндуулугу канчалык пайдалуу экенин мен азыр бу жерден толук маалымат бере албайм. Себеби дегенде бир дарыны ичкенде, бир дары-дармекти иче турган болсок, бирөө боорго жакса, экинчиси бөйрөккө жакпай калышы мүмкүн, же ашказан органдарына жакпай калышы мүмкүн, же централдык борбордук нервдик системага жакпай калышы мүмкүн деген
божомолдор бардык жерде интернет сайттарда бар. Түшүнүктүү. Ал эми мына ушул арыктоо үчүн көбүнчөсү фитнеске барышат, спорттун кайсы бир түрү менен машыгууга аракет кылышат да. Анан сиздин эң алгачкы кеңешиңиз кандай болот? Мисалы ушул арыктоо үчүн кайсы спорттун түрү көбүрөөк жардам берет? Бу жерде спорттун түрү дегенде фитнес клуб деп айттыңыз. Фитнес клубтагы негизи эле физкультура жагы, дене тарбия жагы бардыгы эле жардам берет. Дене тарбия менен машыккандар баары эле машыкканга убактысы да жок. Ошон үчүн жарым саат өзүнө убакыт бөлө турган болсо, таң эрте туруп эле бир 15-20 мүнөттө үйдө деле жасаса болот анын бардыгын. Эртең менен кечке чейин өздөрүн жакшынакай сезип, маанайы жарык болуп, маанайы ачык болуп жакшынакай жүрөт деген ойдомун. Анан баягы спорт менен заниматься этсе, то есть дене тарбия менен заниматься эте турган болсо, машыга турган болсо, бул кан айлануу системасы дейт. Ошону жакшылат. Андан сырткары жанагы тамак аш, биздин жеген тамак ашыбызды жакшылап аш кыла турган бул өзүнчө бир машыгуу деп ойлойм да. Эң салам. Билдирүүлөр бар, дагы бир билдирүү келген. Саламатсыздарбы? Ашыкча салмактагы өспүрүмдөргө кандай арыктоо жолдору бар? Диета кармап арыктоочу чайларды берсе болобу деген экен. Өспүрүм жаштарга. Бул өспүрүм жаштарга мен айтып кетер элем, бул азыр жакшы убак, аябай сонун убак. Өспүрүм жаштарга мен айтарым, себеби тамак эртең менен эрте турганда тамак ичерден бир жарым саат 40 мүнөт эртерээк жакшы таза газдалбаган суудан ичсе, бир стакан жок дегенде 200 грамм буну сууну баары ичкенге үгүчтө эле жетпейт болуш керек, бирок аракет кылыш керек. Себеби биздин орган баары эле сууну кабыл ала бербейт. Ошол эртең мененки тамак астында 200 грамм суу, кечиндеси дагы тамак астында да бир 200 грамм суу ичсе, себеби дегенде баягы сууну ичкенден кийин ашказанга түшкөндөн баягы өзүнчө бир тамак кабыл алуу органыбыз биздики, например, асастан жегенге алып келет деген ойдомун да. Анан суунун бир өзүнүн бир суу жөнүндө бир айтып кетерим. Негизи эле суу менен арыктоо деген өзүнчө бир диеталар бар. Суу менен арыктоо диеталары кандай десем, бул биздин органыбыз 80% суу менен түзүлөт негизичи. Эгерде суу биздин организмде суу, например, 80%дан азыраак болуп кетсе, анда баягы мен буга чейинки айтып кеткеним бар. Жанагы азайган сайын баягы биздин органдагы организмдеги туздардын баардыгы сууну кармап калат дагы, бара-бара ошо майды пайда кылат. Ошон үчүн колдон келишинче күнүнө бир адам, например, 1,5-2 литрге чейин суу ичип турса, бул эң пайдалуу кеңеш деп ойлойм да. Көпчүлүк учурда мисалы арыктайбыз деп азыраак тамак жешет дагы, анан баягы ашказанга көбүрөөк тамак барбай калат дагы, көпчүлүк учурда гастрит оорусу да пайда болуп атат да. Негизи бул ушул ооруларга жеткирбөө үчүн адам көбүрөөк арыктайм деп аткан, мисалы ошо туура тамактануу, сиз айтып аткан диетада отурган адам эмнелерди жеш керек? Азыр сөзүңүздөргө аралжыт, бизде түз байланышта телегөрүүчүбүз бар. Телегөрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Алло, мен сурайын дегеним, операция болгом, өтүмдөр ташталган. Анан ашказаныңда панкреатит дейт. Эми ошо бульон ич, суу ич, жакшы тамактын баарын унут, нанда жебе, кою тамак жебе дейт. Мен эми түшүнбөй жанагындай бульон ичип эле, суу ичип эле отура берем. Ошондо эмне жеш керек деген суроо болду да, э? Жакшы. Келиңиз. Саламатсызбы эжеке, бул жанагы сиз операция болгондон кийин, баягы панкреатитти баалангандан кийин сизге берген дарыгерлердин жанагы көрсөтмөсү бул эң туура деп эсептейм. Анан бирок бульонго турганда бул эң туура эле берилген кеңеши докторлордун, бул өзү негизи суроо жанагы хирургдарга байланыштуу болот да бул. Себеби бардыгы операциядан кийинки бүт маалыматты ошол врачтар, докторлор берет. Бизгече дарыгерлер. Мисалы суроо мындай болуп атат да, ошол диетага отурду, ошол нанда жебе, тигинде жебе дейди. Демек ошого эле отуруш керек, э? Андан ашыкча жегенге болбойт.
Жоқ, егерде мүмкіншілік болса, азастан грамдап жесе болады. Ошол грамдап жеген тамақ ашын азықтарын бардығы біздің организмге азастан болса дағы азық болып тұрады, анан күштөндүрүп турат деген мааниде. Түшүнүктүү. Демек, бир аздан кошуп жей берсеңиз, кошумчаласаңыз, өлчөмү өтө көп эмес болсо, жакшы болот экен. Жанагы берген дарыгердин берген кеңешин сөзсүз түрдө сиз кармашыңыз керек. Сөзсүз түрдө кармашыңыз керек. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели. Бизде конокто мамлекеттик көзөмөлдөө борборунун санитардык дарыгери Нурланбек Жакупов мырза отурат. Анықтан өзүңүздөрдү кызыктырган суроолоруңуздар болсо, азыртан баштап узатыңыздар. 56-56-72 сандарына байланышка чыгыңыздар. Анда жогорудогу берген суроого жооп алалы, гастрит оорусуна жеткирбөө үчүн биз диетада отурган адамдар эмне жеш керектиги көп эле. Бул негизи эле гастрит оорусу баягы кыргызча айтканда ашказандын баягы мындай өзүнчө бир жабыртаткан бир оору деп коет. Бул гастрит негизи биздин окуучуларда, студенттерде пайда болот. Тамак аш кээде жеп калып, кээде жебей калып, ошону менен ашказанга бир тамак аш азыктар барбай калып, барып калып ошонун негизинде гана пайда болот да булчу. Бирок диетада отургандардын жанагы бул гастритке алып келиши, менимче бул андай болбошу, бул гастрит жаш кезинен эле пайда болгон деп ойлойм да. Гастрит негизи ошондон пайда болот. Обычно студенттерден пайда болот. Демек, тамакты убагында жеп туруш керек. Убагында эле жеп турган жакшы болот ошол. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер тарапта бүгүнкү темабыз бул арыктоо жана салмак кошуу деген темада сөз кылып атабыз. Сиздер да байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн биздин адистен жооп алып калсаңыздар болот. Бул мүмкүнчүлүк бир гана Таңманай программасында болот. Андыктан 56-56-72 номери аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Деги эле сиз балким ашыкча салмактан арыла албай жүрөсүз. Балким тескерисинче салмак кошуу болуп атат. Бизде болсо байланышта телекөрүүчүбүз бар экен. Сурооңузду айтсаңыз болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутмандыгыңыз менен биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду. Кош келиңиз. Биз өзүбүз 52дебиз. Весибиз анан биздин наоборот весибиз көбөйбөйт да, 50 килограммбыз да. А наоборот биз кичине болсо да, бир аз болсо да вес кошуп, эми темир эмес, эми кичине толсокпу деген ой болчу да. Ошого кандай кеңеш бересиз? Чоң рахмат сизге. Бул кеңешти мен өзүмдүн жеке оюмду айтып кетсем, эжекеси себеби дегенде бул баягы бир аз салмак кошуу деген туура тамактануу. Үйдөн отурганда баягы биздин телепередача, телекөрсөтүүлөрдөн, радиолордон сырткары эле жакшынакай ашканаңызда отуруп алып туруп, көңүлдүн бардыгын, борбордук нервдик системанын бардыгын ошо тамак ашка көңүл коюп, тынч, эч бир нерсеге алагда болбой, жакшынакай жесеңиз, анан өзүңүздү жакшынакай кармасаңыз, бир калыптуу, анан ошол бир багытты алсаңыз, мисалы үчүн мен ушундай оңолушум керек депчи, вот ошондо өзүңүзгө жардам берет деген ойдомун. Демек, азыр бизди дасторкон четинде отуруп сыналгы көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз бар да. Демек, алар бизди көрбөй отуруп тамак жеш керекпи? Жок, эми бул кандай деген ойдо, бүт бардык ойду тамак ашка жеп аткан. Эгерде салмак кошууну каалагандар болсо, түшүнүктүү. Азык эле. Бизде билдирүүлөр бар, Билдирүүлөр бар, билдирүүлөрдү окуй кетели. Барбы, таптыкпы? Таптык, мынакей келдик. Саламатсыздарбы, Кутман таңыңыздар менен байкебиз аябагандай жакшы маалыматтарды берип жатат. Туура тамактануунун канчалык деңгээлде, бул берилип жооп берип өттү окшойт, кийинки суроого өтөлү. Мынакей. Салам Таңманай. Байкеге суроом бар эле. Кантип семирсек болот? Бул дагы аябагандай. Азыр болсо келдим, бул дагы болсо. Жооп берилген суроолор болду окшойт. Жооп берилген суроолор. Сиз жогоруда телекөрүүчүлөргө, мисалы, эртең менгисин турганда жол болсо, азыркы күзгү учурда консервалар жаап башталбады, ошолор туурасында айтам дедиңиз эле. Мисалы, булардын да кайсыл бир деңгээлде арыктоого же салмак кошууга таасири барбы? Булардын салмак кошууга арыктоого менен таасирлери жок. Эгерде ушул
жакшы суроо бердиңиз. Суроо бергенде өзүм жооп берем дедим эле буга. Азыркы убакта бул эже апаларга, эжелерге, карындаштарга кайрылып кетерим. Себеби дегенде күздөн баштап биз жанагы үйдөн даярдалган консервация деп коет, бадыраң, помидорду, анан баклажандан жасалган салаттарды даярдайбыз. Кышкы дасторконубузда көбүрөөк болсун деп, мол болсун депчи. Биринчи эле айтып кетерим, себеби дегенде мындан 10-15 жыл мурун эгерде дасторконубузда кышындасы, например, жер жемиштерди таппай турган болсок, азыр бардык супермаркетте, гипермаркетте деген жер жемиштин түрлөрү бар. Кааласаңар 24 саат иштеген гипермаркет, супермаркеттер бар. Колдон келишинче апалар, эжелер, карындаштар ушул салатты даярдоодон мурда жакшынакай ойлонуп, ушул консервацияны жасагандан мурда бизде баягы үйдө жасалган консервация эч качан өзүнүн жанагы айта бериңиз. Толук түрдө жасалбайт да. От ошонун негизинде мен силерге кайрылып кетерим. Колдон келишинче ушул тамак ашты үйдөн жасалбай эле жер жемишти гипермаркеттен сатып туруп үйдөн жасаганыңар оңго деп эсептейм. Узак убакытка туруп калган коркунучту жаратып калышы мүмкүн. Соңку билдирүү бар, ушуну окуй кетсем туура болот керек. Менин сиңдим 15 жашта, салмагы 80 кг, диетага отуруп көрдү, натыйжа анча болгон жок. Кандай оптималдуу варианттарды сунуштай аласыз? 15 жашта экен. 15 жашта болгондо бул ар бир өзүнүн баягы убактысы келгенде негизи адам 30 жаштан өтүп туруп салмак кошо баштайт. Муну мен кеңеш берем, себеби 15 жашта болсо жакшынакай биздин диетолог деген врачтарыбыз бар. Ошол врач диетологго кайрылсаңыз, ушул кеңешин жакшылап берсе, кандай эмне кыла турган бүт барын ошол врач диетолог берет деген үмүттөмүн да. Чоң рахмат сизге. Жакшы маек үчүн көптөгөн суроолорго жооп ала алдык деген ишеничтебиз. Бүгүн бизде конокто мамлекеттик көзөмөлдөө борборунун санитардык дарыгери Нурлан Бек Жакупов мырза болду. Ал эми кадырман телекөрүүчүлөр, биз болсо берүүбүздү алга карай улантып бермекчибиз.